Алай. Кудай кааласа жардам берип, ушул эмне болуп жакшы болуп кетесиң. Көрүп, ушул көчөлдөрдө кара экөөбүз басабыз. Алайбек Пирназаровдун көзү акыркы 3 жылдан бери көрбөй калган. Бүгүнкү күндө ал караңгылыкта күн кечирүүдө. Бир туугандары Пирназаровдун көзүн дарылатуу үчүн Кыргызстандан сырткары Өзбекстан, Россиянын ооруканаларына да кайрылышканы менен жыйынтык болгон эмес. Көзүм 2018-жылдан бери ооруп жүрөт. Отслоение сетчатка болду 2 жолу тең чет жерде операция кылдык. 3-чү жолу 2020-жылы замен хрусталик болду, ошо Москва шаарында. Ошо бул мындай нерсеге келип такалган себеп пандемия бир чоң немесин келтирди да магачы. Чек аранын бардыгы жабылып калды, 6 айлап ошонун себебинен ушундай болуп калды. Кеч болуп калды. Ошондуктан ушундай нерсе болуп калды. Азыр эми атрофия зрительного нерва деген диагноз коюлду акыркы жолу декабрь айында Москва шаарында. Ал лечение кылыш үчүн только ошо чет жерге чыгыш керек болуп атат да. Германияда болуп атат, и Гонконгдо, и Таиландда. Мен ошо бир кайрылып кеткен себеби бул чоң каражат керек болуп атат операцияга. Ошондуктан да колумда бар кайрымдуу адамдарга кайрып кетет элем да. Колуңуздардан келишинче жардам берсеңиздер, менин бир ошо көрүп кеткениме бир себепкер болсоңуздар деп кайрып кетет элем. Азыр медицинада 50 класс жок экен да. Угундар деле издеген кереги жок. Яба далас бермекмин да. Алайбектин эжеси бир тууганына көзүн берүүгө да даяр. Бирок аны алмаштырууга медицина жетише электигин айтат. Москва шаарына барганда дарыгерлер Пирназаровдун көзүн Германияда операция жасатууну сунушташкан. Бирок ага чоң суммада акча керектелүүдө. Азыр билесиздер да, авиабилет эле канча болуп атат. Кечеге эле барганда биз ошо операциянын эмес, лечениянын эмес, башка расходтун эмес, ушу именно билетин эле эмесин алсак, буну бирөө сопровождать этип алып барып келдик. Жол кырасы өзүнүкү эле 80 000, сопровождать этилген адамдыкы да 80 000, экөө биргеле жол кырасын эле 160 000, андан аркысы мисалы хрусталигин эле почти канча кымбатка, аябай чоң акчага алмаштырылганда, немецкий би американский линза коюшкан искусственный. Андан мурун отслоение сетчаток болду, анда да канчалаган акча келди. Мен көп эле акча кетти, бир несколько миллион болбосо дагы бир миллиондун тегерегинде кетти болуш керек. Себеби дегенде биринчисин мен алып атам, эжем алып атат, апам деген пенсионер өзү алып атат, агам бир өчүртүп ушинтип айланып атабыз да. Себеби бири келгөн эле бирөөнү эле эмне кылып койсок кыйын болуп калат, ошон үчүн айланып жардам берип атабыз да. Көбүнчө ушинтип туугандарыбыз эле өзүбүз, ана болгон мындан нары эле ушу өзүбүз эле жардам берели дегенбиз. Мында мынчалык космический лечение керек экен деп ойлогон жокпуз да биз. Анан биз дагы жөнөкөй эле адамбыз да. Элдерде эле акча табабыз, элдерде эле жашайбыз. Мынчалык ушунча $1000 десе ушундай коркуп кеттик да. Анан кийин элге кайрылганга муктаж болуп атабыз. 32 жаштагы Пирназаровдун көзүн сактап калууга жетиштүү каражат топтоого үй бүлөсүнүн чамасы жетпейт. Андыктан кайрымдуу инсандардын жардамына муктаж болуп турушат. Каарманыбыз колунда бар инсандардан акча каражат жагынан жардам күтөт. Ал үчүн төмөндө телефон номерлерди калтырабыз. Оң көзүңү гана сактап калыш деп, анан арадан ушинтип убакыт өткөндө сол көзүмдүн немеси оң көзүмө берип коюп атат да. Урматтуу кыргыз элим, биз аябай мен сиздерге кайрылат элем. Мүмкүн болушунча менин иниме жардам берип коюңуздар. Бул көрүп жүргөн адам эле. Сиздер ушуну көрүүсүнө, жакшы болуп кетишине себепкер болуңуздар. Асель Сыдыкова, Турсунали Нуралиев, Регион Ош шаары.